Конор Макгрегор зордуктоо боюнча күнөөлүү деп табылды. Бишкекте тыгуу цехинде ири өрт чыкты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Канттагы заводдо чыккан өрттөн Кытай жараны каза болду. Кант шаарында жайгашкан заводдо чыккан өрттөн бир адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кант шаарындагы заводдун аймагында жайгашкан кагаз чыгаруучу Милена жоопкерчилиги чектелген компаниясына чыккан өрт кырсыгына 4 көчүрмөн эсеп, 5 өрт өчүрүүчү унаа жана 1 суу ташуучу унаа тартылган. Өрт өчүрүүчүлөрдүн көчүрмөн аракети менен жалаң саат 8:10 чектөөгө алынган. Учурда толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Өрттүн болжол аянты 1500 шарчы метр. Тилекке каршы өрттүн кесепетинен бир Кытай жараны каза болгон. Бүгүн 23 ноябрь күнү таңга мал Кант шаарындагы кант курулуш заводунун аймагында жайгашкан имарат өрттөнгөн. Булак суу беркежүү. Жол талашып мушташканын коюшпады. Жолдун ортосундагы мушташ. Бүгүн Бишкек шаарында 2 айдоочу жол талашуудан улам мушташып кетишти. Окуя жол тыгыны маалында болгон. Көөлөрдүн айтымында айдоочулардан бири экинчисине жол бербей, кайым айтышуу жаңжалга өсүп кеткен. Ленин районунда 2 күнүн ичинде сойкулук менен алектенген 11 кыз аныкталды. Бишкекте түшүндүрүү максатында притон көпөлүк аталышындагы рейд өтүүдө деп билдирди Ленин Рептин басма сөз кызматы. Анын алкагында 22-24 ноябрь күндөрү милиция кызматкерлери интимдик кызмат көрсөтүлүшү мүмкүн делген жайларга сауна, мейманкана ижарага алынуучу патерлерге текшерүү жүргүзүштү. Жыйынтыгында аталган жайлардан 11 кыз аныкталып, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Просто бомба. Бегимай Турусбекова Царица долбоорунда дагы жогору упай алды. Бишкектеги ынтымак сейил багындарында бир түндө жылдызга айланган Бегимай Турусбекова Орусияны багындырууда. Ал Москва шаарында өтүп жаткан Царица аттуу вокалдык шоу сынагынын 4-чү берүүсүндө калыстардын алкоосуна татып, кезектеги жогорку балга ээ болду. Бул чыгарылышта ал Арго ырын жеткире ырдап калыстардын жогорку балына ээ болду. Ал ырдап жатканда калыстар бийлеп дагы отурушту. Шоунун алып баруучусу залда биринчи жолу браво деп кыйкырып жатышканын баса белгилеп өттү. Каналыбыздын жалпы эмгек жамааты Бегимай Турусбекова дагы да көптөгөн ийгиликтерди каалайт. Конор Макгрегор зордуктоо боюнча күнөөлүү деп табылды. Жарандык сот UFC уюмунун экс-чемпиону Конор Макгрегорду сексуалдык зомбулукка күнөөлүү деп таап 248 000 евро айыппул төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Окуя 2018 жылы Дублинде болгон. Сот айыптоочу тараптын жүйөлөрүн колдоп 36 жаштагы мурдагы UFC чемпионунун айыбын аныктаган. Чечим жарыялангандан кийин Макгрегор комментарий берүүдөн баш тартып сот залынан чыгып кеткен. Кийинчерээк ал анын юридикалык тобу апелляциялык арыз даярдалып жатканын айтты. Макгрегор сотто эч кандай зордуктоо болбогонун кошумчалаган. Мен Джо Байден күйөөсү. Джо Байден өзүнүн күйөөсү деп атады. Америка Кошмо Штаттарынын азыркы президенти Джо Байден ак үйдө конокторду кабыл алып жатканда өзүнүн күйөөсү катары тааныштырып, ката сүйлөдү. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Мен Джо Байдендин күйөөсүмүн. Бул менен сыймыктанган наам деген Байден кечки коноктор менен учурашып жатып, берүү ак үйдүн сайтында жүргүзүлгөн. Джо Байден өз сөзүн көзүнчө Джилл Байдендин күйөөсү деп тааныштыруу менен баштайт. Бул АКШ президенти кабыл алган алгачкы одоно көрүнүш эмес. Ал кызмат адамдарынын аттарын унутуп, тепкичтен жыгылып жана башка ушул сыяктуу ыңгайсыз абалдарга байма-бай түшүп келет.
Ант бербеген чет элдиктердин Россиянын жарандыгы кайра алына баштайт. Россиянын ички иштер министрлиги жарандык алып, бирок ант бербеген чет элдиктерди жарандыктан чыгара баштайт. Бул тууралуу ТАСС жазды. Мындай нормалар Путиндин чет элдиктерге Россиянын жарандыгын берүү боюнча чыгарган жарлыгында каралган. Ал эми 22 ноябрда жарандык алган чет элдиктердин ант берүүсүнө деп каралган мөөнөт соңуна чыгып, эми 23 ноябрдан тарта ант бербеген адамдар жарандыктан чыгарылат. Бул жарлык 2017 жылдын 1 сентябрына чейин жарандык алган же жарандык алуу учурунда мындай милдеттенмеден бошотулган чет элдиктерге карата колдонулбайт. Бул акбар келди. Кийинки жылдан баштап электрондук тамеки жана вейп тартса 10 000 сомго айыпка жыгылат. Президент Садыр Жапаров тамеки буюмдарынын жана никотин каптыган заттардын зыянынан жарандардын ден соолугун коргоо чараларын күчөткөн мыйзамга кол койду. Бул документ 2024 жылдын 23 октябрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган жана өлкө аймагына электрондук тамекилерди алып кирүүгө, сатууга жана колдонууга тыюу салууну камтыйт. Мыйзамдын негизги максаты никотиндин жана тамеки аэрозолунун калктын ден соолугуна тийгизген терс таасирин азайтуу. Өзгөчө мыйзамсыз жүгүртүү жана электрондук тамекилерди пайдалануу менен күрөшүүгө бурулган. Бузуулар үчүн жоопкерчилик документке ылайык электрондук тамекилерди колдонуу үчүн айып пулдар каралган. Жеке жактар үчүн 10 000 сом, юридикалык жактар үчүн 60 000 сом. Электрондук тамекилерди сатууга байланыштуу жаза каталыраак. Жеке жактар үчүн 20 000 сом, юридикалык жактар үчүн 650 эсептик көрсөткүч 65 000 сом.